Кантип 390 миллион сомго кедейликти жашырса болот. Бул тосмолор эмне үчүн керек? Деги пайдасы барбы? Манас аэропортуна барган Фучи көчөсүндөгү көк тосмолор алгач 2016 жылы КМШ саммитине карата орнотулган. Трассанын боюнда жашаган жашоочуларды чоң жолдогу ыз учуудан коргоо шылтоосу менен коюлган. Бирок бул билдирүү жалган деген сөз ошондой эле айтылган. Чуу тосмолору мындай же мындай болот. Алар атайын материалдан жасалып, чылгы болушу керек. Ал эми бул ою кесилген жылчыкчалар жана асты жактагы боштуктар ыз учууну жөн эле өткөрүп, болгону көшөгө ролун аткарышат. Эл арасында да бул долбоор аэропорттон келген коноктордон үрөйсүз үйлөрдү жашыруу катары кабыл алынган. Кедейликти жашыруу үчүн бийлик бул жылы дагы чоң каражат бөлгөн. Күзүндө өтө турган Шанхай кызматташтык уюму саммити жана көчмөндөр оюна карата даярдык үчүн 5 миллиардтан ашык сом каралган. Ал суммадан 390 миллион сом жаңы тосмолорду орнотууга гана бөлүнгөн. Представьте, 5 миллионов долларов вы тратите на то, чтобы вот забор установить, чтобы просто закрыть там некрасивые места. Эти заборы выполняют функцию не только закрыть некрасивые места, но также огородить население города от шума, во-первых, как вы знаете. Да ладно вам. Анын үстүнө 9 чакырымга созулган жаңы жалюзи тосмолорго жарыктандыруучу чарактарды дагы орнотот экен. Бул тосмолор шаарга чындыгында керекпи? Сиз кандай ойлойсуз? Комментке пикириңизди калтыра кетиңиз.